ушул жерлер ушинтип көчүп турат. Ичи караңгы дубалдары көчкөн, полу чирей баштаган ушул жер Жалал Абад облустук китепкананын фонду. Имараттын авариялык абалда экенин тастыктоочу актылары 1998 жана 2018 жылдары берилген. Деген менен китепкана жаракаларын жамап, үстүртөн оңдоп түзөп, ушул жайда иштеп келет. Ушул жерлер ушинтип көчүп турат. Кайра эле жыл сайын шыбап, кайра кичине актап, краскалап коебуз. Жок ошентсе деле баягы жыл сайын баягы турпак көчө берет да. Ошондой абалга келип калган имарат негизиненчи. Анан ушундай эле мына башка жерлерде деле мындай кылып туруп суу өткөн же болбосо кичине түшүп калган жерлерин мынтип кайра эле актап, краскалап мындай кылып бөлүп ремонт кылып келип атабыз да. Китепкананын фондунда 130 миңден ашык балдар жана чоңдорго арналган китептер бар. Андан сырткары ар кандай долбоорлор аркылуу алынган компьютердик техникалар, интернет байланыштар иштейт. Убакыт өткөн сайын мунун баарын сактоо көйгөйгө айланып барат. Анткени имараттын эскирген чатыры сынып, суу өткөн учурлар бар. Бул да болсо биз мына жаңагыбызды улам кыркабыз, бирок баары бир мурт болот экен. Шамал болгондо эле сынып туруп анан кийин шифрга түшүп калат экен да. Азыр дагы ошон үчүн биз дарактарды кыркып атабыз да азыр. Могу жерге дагы суу түшкөн. Мына жерден. Кече жакында эле суу агып, анан азыр дагы частично оңдодук бул жерде. Өткөн немеде ушундай болуп неме болуп калды. Буну дагы ичин оңдотобуз. Имарат авариялык абалда болгондуктан оңдоп түзөө иштерине каражат бөлүнбөй келген айтылды. Анын үстүнө эскирген жайды оңдогончо жаңы имарат салуу муктаждыгы жаралганын жетекчиси билдирди. Эми азыр буну кайра үстүн долбоор жазып ремонт кылган менен 100 жылдык имаратка бул кереги деле жок болуп калды. Себеби дегенде уже бул иштөө мөөнөтү бүттү деп деле айтсак болот да негизинен. Ушул. Анан быйылкы жылы Кудай буйрса деп атабыз. Китепкана курулуп калган болсо, бул биздин өзүбүз китепкана кызматкерлери үчүн эле эмес, жалпы ушул Жалал Абад облусунда жашаган окурмандар үчүн дагы өтө жакшы болмок. Китепкананын ар кайсы бөлүгүндө жарака кетип, пайдубалы чөгө баштаган. Бирок мындай кыйынчылыктарга карабай, китепканачылар жаңы имараттуу болоруна үмүттөнүп иштеп келишет. Имарат жаңылап берсе, заманбап имаратта отуруп, кадимкидей окуучуларды читательдерден эмеде тейлесек, азыркы заманга ылайыкташтырып деген үмүттөбүз. Азыр эми баары жок өнүгүп аткандай. Кыргызстан өнүгүп өсүп атат, ажы эмес бизге дагы очередь келип, китепканабыз жаңыланып, заманбап, азыркы шарты менен курулуп калса жакшы болмок эле. Ошондой деген тилекте дагы эле иш жүргүзүп атабыз. Окурмандар китеп окууга, компьютер жана интернет колдонууга келишет. Арасында дайымкы окурмандар китепканадагы иш-чараларга дагы активдүү катышат. Бирок имарат учурдагы абалда турганы аларды дагы санаага салат. Бул жерде алгачкы жолу издеп аткандардын табыш аябай кыйын болот экен. Себеби сырткы көрүнүшүнөн бул шарттары китепкана деп тааный алышпайт да. Ошондуктан бизге баягы мындан дагы жакшыраак китепкана болсо, мына жакшыртып же болбосо башка куруп берсе, сырткы көрүнүшүнөн караганда дагы буну китепкана экендигин жаштар, башка окурмандар сезсе, мына ушуну дагы окурмандар көбөйөт эле деп айтат элек. Жалал Абад облустук китепканасы 1926 жылы түзүлгөн. Учурда шаар аймагында эле 4 филиалы кызмат көрсөтөт. Белгилей кетсек, Маданият министри Мирбек Мамбеталиевке аймактардагы китепканаларды жана маданият үйлөрүн өнүктүрүү тапшырмасы берилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында Эдил Байсалов билдирген. Аклай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.